Эжекелер. Кайсы бир бала, кайсы бир кыз Куран жаттаса, ушинтип. Аллах Таала анын ата-энеси кандай амал кылса деле. Түшүнүп атасыңар сөзүмө? Анын ата-энеси кандай амал кылса деле, анын перзенти Куран жаттагандыгы үчүн кыяматта ата-энесине Аллах өзү даярдап койгон тажыны кийгизип, кызың же балаң Куран жаттагандыгы үчүн бейишке кир деп бейишке киргизет. Кызым Куран жаттап атат, балам Куран жаттап атат деп, эми ата-эне дагы кичине ойлонуш керек. Анткени сахабалар айтат. Перзентиңерге Куранды үйрөтүп койгула, Куран ага башка кесиптин, билимдин бүт бардыгын өзү үйрөтөт деген. Аллахтын өзүнүн вадасы бар. Сен менин сөзүмдү жатта, мен саңа курайдын башын сындыртпай туруп рызкы берем деген. Сен Куранды жаттап кой, менин сөзүмдү жаттап кой, ошого амал кылып жашай бер. Рызкың сенин аркаңдан кууп, айланаңды тороп турат. Сен рызкынын аркасынан кул болбой, рызкы сен аркаңдан кул болуп өзгөрүп келет деген.